үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамга мисалы 40 саатка коомдук иштерге тартууга же болбосо 7ден 14 суткага чейин камакка алып келет деп атасыздар да. Ошондо кандай коомдук иштерге буларды иштетсе болот? Жергиликтүү бийликтер менен иш жүргүзөт. Шаарда мэрия же болбосо райондордо ошо жергиликтүү бийликтер менен жанагы ушул тазалык боюнча багыттарда иштер жүргүзүшөт. Булар 40 саат иштешет, ошо менен кайра кой берип жибересиздерби? Ооба. Жок. Жок, менин мындай да бир ай сиз айтып атасыз Гүлахмат уулуна, бир ай депчи, бир ай камаш керек буларды депчи. Бир айда эми камаш керек, буларды багыш керек депчи, расход болуп буларгачы. Анан мен ойлойм да муну туура эми 40 саат эмес, муну бир 5 күн. Сайыз убагында кандай болгон ошо? Канча күн иштетчи ушундай? 15 суткага чейин. Эми ошону бир 5 күн иштетип, мисалы мен ойлойм да ошондой кылыш керек. Анан буларга мен штраф салыш керек да, административный штрафтар барбы ушундай сала турган? Бул үй бүлөлүк зомбулук. Ошондой кылыш керек. Ансыз оңолбойт. Бул только чөнтөк менен ошо штраф салмайынча эч ким оңолбойт да андайчы. Штраф маселеси боюнча да ушу мыйзам долбоор иштелип чыгып атканда эксперттердин тарабынан мындай пикирлер болуп атты, что бул эми үй бүлөлүк зомбулук болуп атат да, семейное насилие факт. Анан практикада көбүнчөсү кайра ошол штрафты айланып келип эле кайра супруга выплачивает. То есть это на кайра эле келип семейный бюджетке илинип калат экен да. Ошого экинчи барбай калат да. Ошол ишкечи. Андан кийин мен айтарым мисалы мындай да, бир мына акырындык менен баарыбыз көнүп келатабыз. Мурун машинени каалаган жерге коюп кете берчүбүз, туурабы? Азыр мына штрафтарды кылып атат, 1000 сом, 2000 сом, 3000 сомго чейин. Азыр барып стоянка коюп, анан келип ошол бара турган жерине барып атышат да, жөө басып келип 1 километр, 2 километр ошондой болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бияка эгер болсо сунуштарды берели, штраф кылалы буга. Анда сунушуңузду бериңиз, менен карап чыгалы. ошо менен оңобосо оңолбойт мындайчы.